Кече 15-ноябрда президент Садыр Жапаров ТС2 объектинин жанындагы конуштун тургундары менен жолугушуу учурунда кара кече көмүрүнүн баасы 3000 сомго түшөрүнү бадалаган. Бүгүн Бишкектин Мурманская көчөсүндө жайгашкан көмүр базасында 1 тонна көмүр 3000 сомдон сатылууда. Биз аталган дарекке барып көмүр алууну каалагандардын узун кезегине күбө болдук. Бул жерде 16-ноябрь түшкө карата 800гө чукул адам кезек күтүүдө. Бишкек шаарынын тургундарын жанында турабыз. Бул жерде тургундар айрымдар таңкы саат 6-дан бери турабыз десе, айрым Бишкек шаарынын тургундары азыр гана келип кезекке туруп жаткан экен. Мына неврелер менен келип көмүр алайлы деп очередтеп турдук. 670 очеред. Эми бул боюнча кактан уктуз маалыматты? Ошо YouTube'дан, телевизордон укканбыз. Садыр Жапаров эртеңден баштап 3000ден болот тоннасы деген. Бүгүн очередиңиз 670 канча? 670. 670 болсо бүгүн кезегиңиз келиши мүмкүнбү? Билбейм, аз барып көрөлү очередке. Az бияктан жазылып койдук. 570, 5700ден деп атат тиги жактадачы карап келдик. 3000 дегенден эмете ошол жерде жашайбыз, ошо Мурманскийде жашайбыз, ошол жерде. Топ база жакында. Биз да ушул кече мен угуп ошол ушундан болот дегенчи. Анан кече ошондой катуу сөз айтылгандан кийин болбойбу деп күмүнсүрөп отурганбыз да. Азыр эми болду. Алып атат эл көчөдөн өтүп атат. Качандан бери кезек күтүп атасыз? Канчада келдиз саатка? Биз азыр эле келдик, жак азыр эле келдик да, мугу берип атат экен, ушундай 3000 сомдон сатып атат дегенден азыр келдик. Ошол алсак жакшы болот. Билбейм, 700-800 биз 1000 болуп калат болушубуз керек. Али кезегиңиз келе элекпи сиздин? Каяктан келет? Кезек эмес, жөн эле турабыз бизчи. Эмеге жазылабыз деп эле. Бул жакка кезекке турганга ишенип атасызбы? Ушул кезек боюнча анан келет деп. Эми ишенебиз да. Мен саат 11-де. Жеткет. 11-де 11-де жерде турасыз. Дале турам. Дале жетелек. Негизлечи. Мен бирок Кудай буйрса жетет деген ой бар, үмүттө. Жактан сиздер кезекке жазылып келдиңиздер да, Жазылып койдук, жазылып Канча болду кезек? 557, 557, 559, эртең келдик. Бул жактан жазылып, бияктан. Жактан жазылып, жака келдик. Качан Эртең келди деп бүгүн жетпей калдык. Бүгүн канчага чейинки кезек болот? Бүгүн эми саат 6-га чейин, анан 7-нче рет жетпеген эртең келгиле дейт. 6-га чейин. 700-чүлөр бүртү күнү келгиле дейт. Муну көнөбүз каяка барасың? Мен жок, мен өзүм эле ушул неме очередте туруп эле жазып атам просто. Канча болду мен? 778 болду bizde. Жазылгандар паспортун көргөзүп аны жазыш керекпи? Жөн эле фамилиясын айтып коюп жазылса деле болот. Сиз өзүңүз ыктыярчылуу, өзүңүз эле эч ким сиз айтпай эле өзүңүз эле келип жазып атасыз. Өзүм эле келип, өзүм очередте туруп, өзүм жазып өткөзүп коюнда эле турам. Өзүңүздүн кезиңиз канчанчы болду? Байкагай калдым өзүмкөн. Аябай эле алдыга кетип калды. 662. Азыр канчанчы кезектеги адам жазат? 780. Азыр 20 киши жазабыз, анан буну өткөзөбүз. Сиздин кезиңиз 780 чоктур. Ошондо канча убакыттан кийин келет эми? Билбейм, азыр байкеден угабыз да. Бул жакта суратсызбы? Мен деле билбейм. Байке деле билбейт. Биринчи, экинчи номердеги кезекке келгендер алыштыбы көмүрлөрдү? Уже 80 канчанчы очеред алып атат деп атышат. Биз өзүбүз үйүбүзгө кептеп жылыталы деп келет атабыз. 3 тонна алмакпыз, эми 2 тоннадан эле берип атат дейт, эми айла жок. Кудайга шүгүр ушундай болсо дагы. Ар жакта канча чөнтөгүбүзгө эконом болуп калып атат. Бул көмүр саткандар менен асмандын башын чыгарып ийди 5,5 миңден. 5,5 миңден аябай эле оор болуп калат. Азыр мисалы үчүн мен 2 тонна алсам бир 5000 сомго эконом болуп калат экен. 5000 сомго мен бир балама ботинкасын, курткасын алып берип коем. Мен 800 болсо деле мейли, бир 2 күн күтсөк деле алабыз. 2 күндө кыш деле келип кетпейт да. Ушундай погода болуп турса жакшы эле болот да. Кар жаса деле чыдайбыз деп, отун менен. Бул 2-3 күндө берип калса деле жакшы эле болот эле. Новостьтен алып көп калбайбы? 9-та. 9-тан баштап иштеп атасыздар. Канча адам жөнөдү ушуга чейин? Билбейм, эсептей элекпиз. Ал эми кезеги жетип колуна көмүрү тийгендер базанын башка тарабынан минтип көмүрүн алып чыгып кетишүүдө. Алдын санаган жокмун, аябай көп болчу. Азыр канчанчы болосуз? 785 Казыбек. 785. Эми бул жактан азыр очередибиз келди, бирок көмүрдү кандай кылып алабыз эми сурайбыз да. Ал жагынан эмебиз жок. Кайра дагы
очередке турушубуз керек. Дал ушул бүгүн ушул жерде азыр узун кезекке туруп жатышат тургундар. Бул жакта сатуучулардын айтуусу боюнча бүгүнчө ар бир үй бүлөгө 2 тоннадан гана көмүр берилет. Кийинчерээк бул чектөө алынышы дагы мүмкүн экен. Бискеттерде көмүр сатып алууну каалагандардын саны арбый берди.